Ош облустук ички иштер башкармалыгынын учурдагы көзөмөл өткөрмө жайы бузулуп, анын ордуна 2 кабаттуу имараттын куруу иштери башталды. Капсула салуу аземи 11-июнь күнү болуп өткөн. Чоң иш-чара болуп жатат. Кудай таалам ушул ишканаңызга ийгилик, алтын башыңыз заман болсун, ар дайым мамлекетибизде туруктуулук, тынчтык болсун. Жаңыдан курулуп жаткан көзөмөл өткөрмө жайы 8 бөлмөдөн туруп, 1-кабатында кабыл алуу, көзөмөл өткөрүү жайы жана ыкчам терүүгө тобунун эс алуу бөлмөлөрү уюштурулат. Ал эми 2-кабатта ардагерлер кеңешинин төрагасынын бөлмөсү, маалымат технологиялар бөлүмүнүн маалыматтары жана милициянын генерал майору Нурматов атындагы тарых музейи жайгашмакчы. Бул имараттын курулушу менен ички иштер органдарына кайрылып келген жарандарыбыздын сервистик тейлөө көрсөтүү, ошол эле убакта өздүк курамдын кызмат өтөө шартын жакшыртууга өбөлгө болот деп ишенебиз. Бардык жарандар ушу эс алуу убагында карабастан бул өздүк курам бардыгы баш оту менен киришип, өздөрүнүн күчүн жумшашып, ушул 2 кабаттуу имаратыбызды бүтүрүп алуу максатында барыбыз күч жумшап отурабыз. Мындай саамалык жарандарга кызмат көрсөтүү сапатын жогорулатуу максатында ишке ашып жатат. Каражат демөөрчүлөр тарабынан колго алынып, куруу иштери ашар жол менен аткарылууда. Имараттын курулушу сентябрь аягына чейин бүткөрүлөт. Катуу ысыкта жаган башка мезгилдерде келген жарандар ушул жерге кирип, көп күтпөстөн убагында маселелерин чечип кеткенге шарт түзүлүп атат экен. Азыр начальник ички иштер башкармалыгынын начальниги айтып кетти. Ушул жерге ар бир түшкөн арыздар ошол ордунда каттоого алынып, МВДга чейин ошол текшерилип турат деп. Демек, жарандардын көйгөйлөрүн чечүү маселеси жакшы жолго коюлуп атат экен. Салым кошкондорго Алла таалам кабыл кылсын. Ошонун катарында ушул кыргыз элинин чыган уулу катары Жеңиш агабыздын алтын баштары аман болсун. Ар дайым Алла таалам колдоп турсун. Ушул ишкана бүтүп, ачылуу аземинде майрамдык маанайда ушул элге берилип, ошонун катарында элдин керек жараган ишканалардан болсун жараткандан тилек кылабыз. Асия Сыдыкова, Шахрух Эминжанов, Регион телеканалы, Ош.